Башынан элинин эгеменин эңсеп кыйырды кыдырып кеткен кыргыздардын башчысы Рахманкул хан Америка, Түркия өңдүү мамлекеттерге Пакистанда 4 жыл жашаган соң башпаанек сурап кайрылат. Америка аябай кызыктар болуп, Аляскадан жер бөлүп берүүгө даярдыгын билдирип, байма-бай Алясканы таанытуучу маалыматтарды кайра-кайра жөнөтүп аябай чакырышат. Бирок Рахманкул хан бизге тектеш, тили да, дини да жакын деп Түркияны тандайт. Бул Ван көлү да негизинен үстүнөн караганда Кыргызстандын картасына, Кыргызстандын жерине окшошуп кетет экен. Ошондуктан бул иш дагы жөн жерден капилеттен болбосо керек деген ой кетет. Kuyruk kökböre canday salıp kamıngan tavuşundu gördün mü? Hırkı kalça gözü tik, bugünün aytsa sözü tik. Calaya koz yargala, iydi karın gözün küre, ilmine düğü göründe. Bilmi çölü badirek bereki turgan gereken astın sala vergende. Acıdar düllünü vartın sala vergende. Elin altının aşerdey sürüle. Дал ушинтип топурап эл дароо чогулат. Кыйырда турса да кыргыз деп күйгөн көөдөнү, кыргыз үнүн, сөзүн, музыкасын, эң башкысы манасын алыстан тааныйт. Манас чакырат. Айыл бойдон телеканалда, телевизион телеканалдарына чыгарып алып, таң күн ошону коюп, анан кассеттер бар эле, видео кассеттер. Кыргызстанга баргандар алып келичү. Ошолорду коюп алып, Кыргызстанды сагынып, карап, ошо ырларын угуп, арман менен жүргөнбүз да, Мекенин сагынчы менен. Ошо бизге аябай арман. Аттыңай Мекенге барсак, жүрсөк, ошо жакта ушундай ырдасак, күлсөк, тамашаласак, ушинтип жүрсөк деген арман менен жүргөнбүз да. Мына Кудайга шүгүр, Кыргызстан жакын эле болуп калды. 40тан ашык келин алдык Кыргызстандан. Андай дагы болсо биз буякта кандай жакшы жашасак дагы Мекенин сагынчы башка. Биз ушундай сагынабыз. Эми 30 жаштан, 35 жаштан негизи аябай сагынат Мекендичи. Кыргызстанга баргысы, жашагысы, ушунда калып калгысы келет. Бирок эми айла жок дегендейчи, буякка көнүп калган, жашап калганбыз. Анан бизден кийингилер кандай болот билбейбиз. Биздин аталарыбыз, аксакалдарыбыз ушунча арман менен кетти. Ошо Алайды бир көрсөк, Нарынды бир көрсөк, ошолордун бир суун ичип алсак, ошо жердин бир абасыны ичибизге тартып алсак деген көп аксакалдар арман менен өтүп кетти. Ошол биздин эми тагдырыбыз ушул экен, айла жок чыдайбыз да. Жашаш максатыбыз бар, Кыргызстанга барышыбыз, жашагыбыз келет. Эң чоң максаттарымдан өзүмдүкү болсо бир. Онун менен негизи мен азыр 40ка жетип калдым. 40та негиздеген баардыгынын максаты ушул Кыргызстанда жашап, ошонун бир суун ичип, ошол жерде сөөгүмчөндө коюп калсын деген мечен аксакалдар өтүп кетти. Азыр дагы ошол менен эгизгилердин баардыгынын арманы ошол. Айла жок, эми элибизге айтар сөзүбүз, ошо элибизге жер кут болсун, ошо жерге, элиге кадырын, баркын билсин, колдо бар алтынын баркы жок деп ошо Мекенин кадырын билсиндер. Бүт кыргыз элибизге кичигинен зоруга бардык айтабыз. Неге дегенде биз Мекенин арманын, сагынчын тартып, элибиздин, журтубуздун, жерибиздин сагынчын тартып жүрүп жашап жүрөбүз. Ошон үчүн азыркы жашаган бүт кичинекейден баштап ушу 7 миллион кыргыздын элдин баарысы Мекенин кадырын билсин дейбиз.
Эйип мырза ушул Вандагы Улуу Памир айылынын айыл башчысы. Эл эртең үчүн тынбай тырышат. Эскини да эстен чыгарбайт. Тарыхы таасын Памир элинин эзелкисине көп кызыгып, көп кеп кылат. Биздин аталарыбыз биринчи максаты 78-жылы Пакистанга түшкөн себебинен бириси ушу СССРдин Афганистанды басып алалы деген максат менен киришкенде жекеде калганда, четте, чек арада аягы Пакистан, буягы Кытай, оягы СССР убагында азыр Тажикстан болуп калды да, ошол убакта СССР. Бул кирсе эле бизди каптап кирип, дебейлеп, депсеп дегенде талкалап өтүп кетчү. Мурунтан дагы биздин чоң аталарыбыз, чоң бабаларыбыз, Рахманкул хандын аталары, бабалары ушул орустар менен корбашылык кылып, басмачы дегенде ушу корбашылык кылып, оруска моюн бербей, урушуп, коюшуп, талкалашып, орустун постторун басып алышып, ушинтип зыян берип келген. Ошон үчүн бизди талкалап жок кылыш биринчи максаттары. Ошон үчүн 78-жылы анан аксакалдарыбыз Рахманкул хан башта болуп айткан деген, анда биз каяка кетели, буна бизди койбойт, орус талкалап кетет, бизди жоготот деп. Ошон үчүн 78-жылы акылдашып туруп, Рахманкул хан башта болуп аксакалдар менен Пакистанга, мусулман мамлекетке ошого өтүп кетели деп эле сразу өтүп кетишкен. Өтүп кеткенде анда келгенден кийин андагы Пакистан эли кабыл алган. Алар дагы мусулман болуп айла жок келдилер деп, ошолор жакшы кабыл алган. 1 жыл 2 жыл мындай сиңишип, аралашып, жумуш табышып, үйлөрүн беришип, жакшы мамиле кылгандар. Эч бир жамандык болгон эмес. Бирок биздикилердин кыйналганын, эң кыйналганы ысыктан кыйналган. Памирде 3000-4000 бийиктикте жашаган элдер -40 жүргөндөр. Анан градус 50-ке, 45-ке келгенде аябай кыйналып, ошонун көп кыйналгандар. Ошонун дагы 200дөн ашык адам кайтыш болуп кетти. Ичиге курт түшүп, ушул ысыктан чыдабай. Анан анда калыш айла жок эле да, мүмкүнаты жок эле. 4 жыл калышты. 4 жылда Пакистан эли аябай жакшы карашты, колунан келгенин кылды. Чатыр дегендерден берди Пакистан эли. Ошондо дагы Зияул Хак деген Пакистандын башына турган эл башчысы бар эди, Жумурбашканы, президент. Эң сонун киши, түрккө жакшы, элге жакшы, имандуу. Ошо колунан келгенин кылган. Бирок ысыкка чыдабай эле биздикилер кетебиз дешкен аксакалдарыбыз. Анан дагы Рахманкул хан, мында биз кала албайбыз, жер тар, кысымдабыз, бизден чатырда канча жыл жашайбыз, мында туруктуша албайбыз деп ойлонуп туруп, анан кийин кетсек деп анан бүт Түркияны ойлонгон. Анан ошол убакытта Birleşmiş Milletler дейт. Birleşmiş Milletler дегенин орусчада, кыргызчада кандай билбейм. Чогулган мамлекеттер чогулушуп ошолор барышкан, айтышкан, дешкен. Биз кетсек деп эң биринчи Түркияга баралык деген Рахманкул хан өзү эл башчы болуп туруп, бардыгы ошол элди шу жакка алып келишке аракет кылган. Ана дагы Америка келген. Силер суук жердин адам экенсиңер, биз да силерди алып кетелик. Эң сонун жерде багабыз, жакшы багабыз. Андай машиналарды беребиз, уй беребиз, топоз беребиз, силер жашагандар. Бардыгын беребиз деп ваат кылганда, анан аксакалыбыз Рахманкул хан, биз Америкага барсак, тилибиз, динибиз жок болуп кетет. Биз өзүбүзгө жакын түрк элиге барышыбыз керек деп ойлонуп, кайра барып, анан Түркия келип кабыл алып, биз менен кошо өзбектер, түркмендер келген. Өзбектер мына немеге Хатай Серин жолго, Шанлы-Урфага келген, Жейланпынарга. Өзбектер Ешил-Юрт, Токатка келген. Бизди алып келип мында келгенден кийин Ванда калдык 4 жыл, 220 түтүн, 80 түтүн Малатияда калдык 4 жылга чейин. Анан сураган бизге. Сураганда кайсы жерде каласыңар, ысык жердеби, суук жердеби, кандай десе, биздикилер Пакистанда ысыктан кыйналган үчүн, бешара аксакалдарыбыз, Рахманкул хан бизге суук жер болсун, кар түшкөн жер болсун, биз мал чарба менен болобуз деп, анан ушинтип Ваннын ушул эгиз бийик жерини шунда каалап, шунда келишкен. Гилгит аймагынан кыргыздар алгач көчүрүлүп келгенде эле баары ушул жерден орун алып калган эмес, отурукташып калган эмес. 2-3 айылга башында топ-топ кылып бөлгөн. Анткени бүгүнкү күндө мына тургузулган тамдар, үйлөр дароо эле курулуп калган жок да. Кийинчерээк баардык курулуш иштери бүткөндөн соң гана 300 түтүн кыргыз дал ушул жерге көчүрүлүп келген. Бүгүнкү күндө бул жердеги, Памирдеги кыргыздардын жалпы саны 400 түтүнгө жакындап калыптыр. Айрымдар Анкаранын Чубук аймагына, Аданага, Стамбул, өңдүү ири шаарларга көчүп кетишкен. Биз дагы мүмкүнчүлүгүбүз болсо алар жөнүндө дагы бир аз баяндап берүүгө аракет кылабыз. Негизинен бул жакта жашаган эркектердин көбү ошо аскерликте кызмат өтөп, коргоочу, чек арачы кызматтарын аткарат деп айтышты. Башкалары эмне иш менен алек болот, аны дагы байкайбыз.
Hepsi sağlam. Aç! Ya! Alışkanlığa başladı. Aç! Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кыргыздар арасында унутулуп анча мынча гана адамдардын билип аткарып гана жатпаса ушу кой сүтү көп салып андан эжеге балкан өңдүү тамактар көп эле жасала бербейт. Көпчүлүк кыргыздар анын даамын татып атын да биле бербейт. Ал эми бул жактагы жергиликтүү тургундардын Түркия кыргыздарынын арасында бул күндө жасалган аткарылган көнгөн көрүнүшкө айланыптыр. Жана жогоруда апа айткандай күндө ошол 2-3 саат дал ушул кой эчки сааганы убактын бөлөт экен. Күнүнө жалгыз өзү 100 кой 40 эчки саайм деп айтты. Мынакей биз азыр дал ушул процессти көрүп отурабыз. Негизи эле бул жана кой сүтүнөн жасалган эжеге балкан өңдүү азыктарды көпчүлүк кыргыздар даамын татып деле көрбөсө керек. Мен деле ушул жумушума байланыштуу гана жеп билип калбасам, буга чейин мен деле көргөн эмесмин. Кой сайып дегенди уккан да эмесмин чынында. Koydun sütünü koydu sayır. Onu pişiririz. Onu pişirip onu kaymağını alırız. 2 gün 3 gün bekletip kaymağını alırız. Kaymağını may kılarız. Üstüne ayran üyütürüz. Ayran üyütüp ondan bunday poşette koyarız. Poşette turar. Ondan kurut kaynatırız. Kurut bulur. Onun pıştak kılarız. Koydun sütünü. Ejge kılarız. Koydun sütünden kılgan kurutuz. Bunu kaynatırız. Bu kaşalarga koyup güneşke koyuyoruz. Onun bu kurgaydı. Bunu jeyiz yani, yüzü jeyiz. Arabalarda könübüz karangı olduğunda jeyiz. Uzak yolcu olduğunda. Onu bulursa yiyeceğiz manda kılıp. Kaçağa salıp. Bunu içeceğiz. Aynı şorpa olur. Bunu kандай ушундай кылдыңыздар? Колуңуздар менен кылдыңыздар? Yok, kolunda başka bir kaşa var. Bana anaga koyuyoruz. Идишке салып. İdişke koyup tabaklarga kemer koyuyoruz. Kurga. Тоголокто отурбайт. Бул бандык кыргыздардын куруту болгондо дагы койдун сүтүнөн жасалган куруту. Мен биринчи жолу ашыктам да. Формасы дагы бираз башкача экен. Даамы кандай болот экен? O kaşalarga koyacağız. Cep bir. Fiyat olsun. Аныкы эле куруттай, бирок бираз даамдуураак. Devam değil mi? Ce. Майлуураак. Мен алардан ысык курут деген тамакты үйрөндүм. Анткени сүзмөнү кайнатып бышырып алып, аны жана банкага варенье койгондой кылып коюп алып, анан куйрук майды сызгырып, анан ошого унду кызарта куруп алат экен да. Кызарта куруп алып, анан эртең менен ошондон 2 кашык, бир киши үчүн да, анан кайра тиги сүзмөн кайнатып алдык да. Ошондон 2 кашык кылыптым менен кофе бышыргандай бышырасың да. Кофе бышыргандай бышырсам, бирок да көбүктөнүп чыгып түн менен сонун мындай атала жармарай болуп калат да. Ошону ысык эссең, тербеген жериңен, кетпеген жериңен тербейт. Анткени бул ошо Рахманкулхан атасы Жапаркул экөө, ата экөө ошол менен Кытайлардын колунда болгондо Кытайларга баягы орустардан эметке буйрук келген, ушул экөөнү жок кыл дегенчи. Ошондо алар ачык эле айткан, эми канчадан бери канча жыл ошол жерлерде туруп калса, окчойсуңбу же ожойсуңбу деп айткан экен да. Ошончо
бокс жасайм жүрөгүмө тамай тийип калышы болсун, бирок эгер бул жесем дагы мүмкүн жана ысык курут менен эме кылып калабыз деп ошо улуу памирдеги Коңгурбү апа айтат, ошол биздин мезгилде дейт келингиле энелер ысык куруттан улам куйгулу, улам ичирип, анан оозунан көбүк чыгып атып, анан тазаланган, бирок тиштеринин баары түшүп калган дейт да, тиги ажаканын дагы кана ажынын дагы тиштери түшүп калган. Анткени ол ошол баягы тишлекенде оозунда камап турган үчүн эме жеңилген экен да. Ой, машалла. Жакшы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, папа, жакшысызбы? Жакшысыздарбы? Мен азыр. Өзүң жакшыбысың? Ооба, Кудайга шүгүр. Чыгасыздарбы? Чыгабыз. Кылымга тете Кыргызстандан кыйла алыс жашаган вандык кыргыздар улуу элдин оңусун Кыргызстанда жашагандарга караганда көбүрөөк сактап калгандай. Азыркы учурда көпчүлүгү баягы каляк баягы эме эскирип эме болуп калгандыгы үчүн кичинекей шапак кийип, анан кыздары кыпкызыл кийишет, чок кызыл кийишет да. Ошол кызылдарын кийип, азыркы биздин бияктан барган саймалуу чапандарын кийип, анан ошо чоң жана бөртмө жолуктарды таштап коюп, эмеси мындай өлөң салат деп коюшат, күйөө баланы эме кылганда ырдашат. Ошолордун баары бир эң керемет да, эң сонун. Калякты мен ошол айылда Коңгурбү ападан үйрөнгөм. Тей туурусуна тиешелүүнү көбүрөөк көрүшөт да. Анан дөөлөстөрдүкү да бар. Дөөлөстөр мисалы тиндей элечек, анткени алардын арасында да дөөлөс ооруларынан бар да. Анан азыркы күнгө чейин ошол энелери табир кылып кыздарына чачпак берет, ушул чач көптеринен берет. Анан кечтилеп сеп беришет. Кызды жана көчүрүп барат деп кыздын үйүнө биринчи нике окулуп, анан кыздын жеңелери күйөө баланы 40 күн багат, андан кийин күйөө баланы көчүрөт. Эми бул деген биз үчүн мындай аябай жакшы бир тарыхтын сактап калганын бири да. Мында біз мына şu Kırgızistan'ın ürünü Tangamal radyolarga koyacak, Tangamal çalat dedi. Acayip de bir gürlerdi çalat dedi. Hazır onda çalmay Kırgızistan'da tap müzikçe kılmadı. O Pamır'da biz Tangamal radyoyu koyganız ne gürlerdi çalat dedi Kırgızistan'da. Hazır o gürler yok. Tap başkası pop müzik çalat. Азырда бар, бирок ал радиону таппай калдыңыздар, балнасын.
Hazır o жаңы zor sanatçılar yok eken, Toktogul yok, dağı kim yok, dağı çok köyünü komşular çalat eken. Мурдагыдай. Ha, Murdagıda emes eken. Ha. Кыргызстанга баргансызда, э? Yo barmadım. Ben Kırgızistan'a barmadım. Ben de televizyonda görüp oturam. Şimdi şu baringer cüttanı bile oturam. Her günü gösteriyor. Komşu çalganına, tavuşma etkenine. Hemen görüp oturam. Kanalı var. Баргыңыз келеби? Bargım gerek. Yerge köp kızık bargım gerek. Yere cahil eken. Yer, yani canlı tuğal ruhum yok onda ben. Tanışımda yok o. Kırgızistan biliyor, jakşı soyguncu değil, biliyor, jakşı değil. Korkumuz da. Өзүңүз колуңузда күйлөрдү ойнойт экенсиз, башкаларга үйрөттүңүз беле? Başkalarga ürettim bilmezsin sayın bile bir büyüdüğünde. Bu Pamuk'da küçük yedi, İradü'ye aldırıval bir Tayyip kaldırıval bir şu bir büyüdüğünde. Kalgan dağı bir kaytıval eder şu bir büyüdüğünde kalganı. Soğuk çok soğuk. Soğuk bulması yürünmez bak bilmem. Кызыгышпайт. Kızık olmasa benim men kızık eden omuzga. Toktavay degen bir adam var idi kökönün ağası bolup o da var adı hayatta kökön. Şu komşu de. Şunu şu tankın şu kolu tepkinde çizesiye başımda koyup da tınşap yürüp yürüm görme. Lokma kuymak kulak mı? Onun bir nokta bana çektiğini mi? Nokta portanın ismi yok. Şu kuymak kulak tınşap yürüyor. Bala çağımda yürüyorum. Анда кuyma кулак болсоңуз, мурда көргөн, билгендердин баарын көп айтасызбы жаштарга? Өзүңүздөн кийинкилерге. Мындай жашачу элек, муну көргөнбүз, аны көргөнбүз. Aytamet o adı. Bayandaysızbı? Aytamet hala aytta hala aytta. Bırak ya da etti kovup gitti. Siz Bırak ya. Pakistan'da da жашагансыз? Neni siliyorsun? Bırak gitti. Pakistanda жашагансызда. Ha Pakistan'da yaşadık. Pakistan'da Эсиңизде? 4 yıl 5 yıl kaldık. Üstlükten öyle yazdık. Ölgönümüz bunda geldik. Ölgönümüz sonunda da kaldı. Аябай тамаша келгенсиз. Ya, bunda yani bir iki adamın yalkasıyla gelip kaldık da biz mecbur okşuş bol gelmedik. Gelse büyük yer, tamak da yer, aş da yer, çöşök de yer, hamma üyde taktayla koyup koygun gelip kirgizdi bizdik. 3 ay 4 ay Türkiye baktı. Hadi yüzleşke çıkarmayın. Kiyin pul verdi, pul tanıklar diye. Türkiye okşor hiç kaçtı devlet bizge karabayta geldi. Türkiye'nin bir yakşılığını hiç unutmayız Türkiye'nin. Hiç Türkiye'nin yakşılığını unutmayız. Bizi baladay bak diyordun. Alakanlığa koyup. Hiçbir nesinin macir okşuş oldu. Azar tatmadık biz. Hiç bir gün. Башка өлкөлөр өзүнүн кишилерин дайындап калбайт. O başka ülkelerde o hazır kelgen macirlerdi kölge Türkçe sadı öldürüp yatar. Vuru öldürüp yatar, atı öldürüp yatar. Biz kelgende o siyo menen, toygo kelgende kelgen. Uçak menen. Pakistan'dan макул Türkiye'ye toygo келгенде келиптир. Ha. Ал Пакистанга жеткичекти кантип бардыңыздар ошо жолдо? Oğutu töv, ögüz, ulo menen, yük töp, koy aydap, kotoz aydap, hadi koy soyup jet, kotoz soyup jet, kankın göç yiyip kelgen. Оор болду беле? Ha. Кыйналдыңыздар беле? Yok. Yok. Kıynalmadık. Kıynalmadık. Hiç biz kıynağı görmedik. Evet ya. Жаш балалуулар, кары картаңдар Ha кантип o көрүштү? olur yaş balalılar da beygam geldi. Atka mingidi, baldarın ömürü vardı. Biz de ise yüzükte attı, ögüzdü, bütün köç. Rahman Kulhan, Mahmut Erci degendir bizim çoğunlarımız var ise. Onları ötüp etmezdi. Başı yok kaldı. Рахман Кулхан жөнүндө көп билесизби? Ha, Rahman Kulhan'ın bir yüzük. Rahman Kulhan'ın yürgen ol adamlar bana şu biz. Rahman Kulhan'ın Kırgızlı'da bir geldi. İkinci yok dünyada. Дал ушинтип улуумун Рахманкул ханды көп эскерип, көп кеп калат. Сагынат. Дал ошондой мыкты эл башчысын самайт. Аны менен катар улуу Памирдеги эзелки жашоолоруна кайтууну көп көксөшөт. Sağındım seni Pamırım. Sağındım aylуу tündörün. Ak söl oynop жүргөнүm. Balalık ötkön kündörüm. Sağındım seni Pamırım. Koy aralap ottogон, kiyikler kelip toktogon, kotozu jatıp jokşogon, kızıl jaşıl gül öngön. Sağındım seni Pamırım.
Ulugan tünde böğrüsün, sozulup uçkan joğrusun. Tarpka kongon gacırın, kövürgen däne tamırın. Cazında jağan jamgırın, sagındım seni pamırım. Işkırgan toğdon uların, şarkıra bakkan suların. Jörgömüş kozu kulagın, buralı öskön tulağın. Çükürü jegen humarın, sagındım seni pamırım. Bulutunu, ayını, yıldızını, gününü, koltuğunda es algan kapkarangı tününü, sağarında seyregen put püt kuşunun ününü, sagındım seni pamırım. Kışımının cazını, su boyla uçkan gazını, baharımının küzünü, peygat ala tüzünü, püt yerinin üstünü, sagındım seni pamırım. Agarı vatkan tanını, gün batışı şamını, Rahman kulday kanını, kem bagalı bayını, sagındım seni pamırım. Yaşösü katu bolsa da, tok bolsok da hoş edek, aç bolsok da hoş edek, ata babam ösköncer, ata babam kömgöncer, kışta caylı küzde ödep, yılında 3 yol köçgöncer, kindik kanım tökgöncer, bir sapar barıp körsenden, sagındım seni pamırım. Bu İlahınızı keltirip he. İlahınızı keltirip Eylen. Bunu enemdi de жазган. Bu köp tanımında. Ben bile oldum. Ertege büskünü aytıp bere. Негизи кыргызча ыр жазгандар көппү азбы бул жакта? Kayda. Sizlerde? Bizlerde be. Mana alemi Türkiye'ye gelip biz aralaşıp atkandı жазганмын için bunu da okup vereyim be. Buruldu. Burulduk bizden bu Kırgız. Kırgız'dan Türk'ü buruldu. 87 yılında Türkiye'nin cerinde altın dara içinde Kırgız'ın eli aylı Samapal pamır kuruldu. Yani sakta pamır. Жакшы айтыпсыз. 50 yıl ötbey aradan 300 tütün Kırgızım Kürkmenin Türk'ü juruldu. Canınan urpak tuğuldu. Türktörge tilim buruldu. Ayıldın için karasam atası Kırgız ene Türk, enesi Kırgız Atatürk. İğri tumşuk çukur göz solun baldarı tuğuldu. Kırgız'ın kanı buzuldu. Atası Kırgız ene Türk, enesi Kırgız Atatürk. Egiz murun çukur göz argun baldarı tuğuldu. Kırgız'ın sanı buzuldu. Kırgızça sözler surasam ne diyorsun dep suraşat. Kuyka çaçım kuruşat. Tırışbas kerim tırışat. Ahırısın men açsam, van erciş boldu ceriviz. Tiken piştak buragan kürttör bir boldu eliviz. Çöp şıpırıp ot jakkan şular bir boldu tenimiz. Улам жер которуп, жергиликтүү журттар менен жуурулушуп жашаса да кыргыз канын сактап, кыргызча так сүйлөө башкы максат. Ал үчүн арбын жигиттер ата мекенинен кыз алууга кызыктар. Кыргызстандан Ванга 40тан ашуун кыз келин болуп барган. Эң кызыгы эрлери мекенине кайтууну самаса, келиндер Ван эли менен эри шаркак жашап, көнүп, кайрадан кайтууну көөдөндөрү такыр каалабайт. Арасында көргөн билген өнөрүн колдонуп, вандыктарга жумуш ордун түзүп, ишкердик менен алек болгон айымдар да аз эмес. Курак жок экен, биякта курак кылган эч ким жок экен. Ошондо куракты биринчи жолу ютубтан карап, анан кандай тигилет, эмне кылат деп, эмне керек биякка деп, ошондо баштагам. Демек буга чейин Кыргызстанда жүргөндө курак курачу эмес. Жок, ошо ютубтан көрүп алып, эң биринчи эмем түз кыла албай кандай кылат экен деп, анан ошонун биринчи сабак, экинчи сабак дегендери бар экен, ошону карап атып анан кийин эме кылып кеткем. Азыр кыздардын себини бергенде ошолорго курак заказ алып кылам. Үйрөтөсүзбү? Ооба, үйрөттүм. Азыр 3 аялга үйрөттүм. Канча адам иштейт негизи бул цехте? Бул цехте азыр баары курак кылбайт. Азыр шейшеп алып заказ алып дегем. Азыр 15 киши, общий 15 киши иштейт.
Мурда халат тикчүмүн, врачтардын халаттарын. 40 яма дейт экен. Бизде каттама дейт беле? Каттама курак деп. Булар 40 яма дешет экен. Мондай кылып, мону ушуну даярдап коюп алып, анын ичине эме салышат, сиңгер деп коюшат, губка. Жана ушунун ичине эле болду. Мына жерине замочкасын коюп коесуң, анан өздөрү эле эмесин салып алышат. Ушунун размерине карап эле. Көбүнчө үйдө ушу 3 метрлик эмеси бар, стандарт. Көбү 3 метр эме кылышат. Ошо кылган иштерим ушу. Башка дополнительный эме кылам. Ошо шейшеп алып келип, заказым бар, постоянный. Ошо жерден алып келем дагы, мен бычып берем, биякта үйүндө машинасы барлар тигет. Мен тияк комнатамда да эме, машинкаларым бар. Аякта келип иштегендер да бар. Ошо. Эң биринчи муну үйдө балдардын кийимдерин эле жамап эме кылам деп ошентип айткам. Анан күйөөм ой кыла аласыңбы дегенин кылам деп, эми Швеяда иштедим деп, анын түркчөсүн билбей Швеяда иштедим эле дей берчүмүн. Десем ал эмне экен деп, анан кыла аласыңбы, анда мен сага эмеге подарка кылайын, биринчи машинаңды мен алып берейин деп, анан бир машина алдым. Андан кийин тапкан акчама экинчи машинаны алдым. Ошентип азыр 4 машина кылгам. Бардыгы менен баарлашууга барандуу убактыбыз деле болгон жок. Ошого карабай кичинекей айылда жашап, опол тоодо эмгек кылган элдин ой жүгүртүүсүн, пейилинин кенендигин, ачык пикир айта билүүсүн көрүп аябай кубандым. Айтымында аялдар укугу, эркиндиги өңдүү көйгөй дээрлик жок. Ал эми Рахат айымдын келин болуп келгенден берки жактырбаган бир эле салты бар. Мен эң жаман көргөнүм эле, же менин көзүмө жаман көрүнө билбейм, жана күйөө баланы кыздын ата энесинин үйүнө багып алганы эч жактырган да жокмун. Балким билбейм, ат башы нарында жок, башка жакта болсо өзбектерде бар экен бул. Күйөө балага тамак апарып, ошондой кылган бар экен. Биринчи үйлөнгөн күндө кыздын үйүнө нике кыйылат экен. Эркек жак кызга келет экен. Кызга келип, анан түшкө чейин жанагындай чапандарын, кыргызстандын эмелерин, калпактарын кийгизип ошондой кылышат. Түштөн кийин саат 1:30-1:30 күйөө балага тамак киргизилет экен. Кыздын эжелери, туугандары бир 20-30 табак киргизет. Тамак кылып алып, ар түрлүү тамактарды кылып алып, анан ошо эрекен алып келет экен. Күйөө бала ошо кимдин статусуна көрө акчасын салып берет экен, ар бир табакты бош чыгарбайт экен кайра. Андан кийин кечинде кайненесинин үйүнө барат экен, кыз жака күйөө бала. Кайнененин отуна кирет деп коет экен. Алга барганда бир билерик же бир там алтын деп коет. Жумуриет алтыны деп, чоң алтын. Ошону алып барып берет экен. Анан ошо боюнча күйөө бала калат экен. 3 күн үйдөн да чыкпайт экен. Жоолук салганга чейин 3 күндөн кийин жоолук салынат экен. Мага кызык болгон ошол болду. Андан кийин о күйөө баланы 3 күн чыгарбай бир комнатадан ошентип багышат экен жеңелери. Бизде келин чыкпайт, биякта күйөө бала чыкпайт экен. Ошентип анан жоолугуна салышып, шапак деп коюшат, баштарына кийген. А деле өзбектердин, тажиктердин башында көрчүмүн анан. Мен бияка келгенде кыргыздардын башынан көрүп калдым. Ошо. Булар ар бир жерде жүрүп, эмеден Афганистанга барып, ар жердин салтынан биртке-бирткеден ала келишиптир да. Анан бияка келгенден кийин эле эң главный тилдерин унута элеккен. Баары бир деле биз деле орусча кошуп сүйлөгөндөй, булар деле ошо кошуп сүйлөшөт көп эле жердин. Мисалы, мынан эмнеге свет, эмнеге барк дейсиңер деп канча сурап жүрдүм. Эмнеге барк деп айтасыңар? Бунун барк каяктын тили? Кыргызчада барк деген жок деп. Жаңындыган деле барк деп коркконуңардан айткансыңарбы деп ошентип тамашалап калам. Ошо главный ошо күйөө баласынын эмеси аябай эң кызыктуу болгондо ошол да. Анан бир айдан кийин же 10 күндөн кийин анан кызды ата энеси баланын үйүнө кайра көчүрүп берет экен. Себин төшөк-пөшөктөрүнү жасап алып, ошо эки төшөк деркен, эки жуурканы, жастыктары, мынандай жер төшөктөн 4 жастыктары менен, ошо ошо, 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 ошо,
табак салган деп коет экен, подностарды салган өзүнчө бир эмелер бар экен. Ошо Памирден бери ошентип келишкен экен. Негизи биздин жамаат Ванга кадимки кыз узатуу тоюн чагылдырууга, анан жалпы элге деп даярдалган маданий фестивалга барган. Бул жерде сол тарабымда даярдалган сахнада атайын Кыргызстандан биздин топту коштоп келген манасчы, дастанчы, аспапчылар вандык кыргыздарга, бул жердеги памирлик кыргыздарга атайы кыргыздын нукура майрамдык концертин уюштурмакпыз. Бирок бул жерде жергиликтүү аксакал өтүп кеткенине байланыштуу бардык шаң шөкөттөр болбой калды. Ошого байланыштуу алдыңкы күндөрү биз жалаң болушунча, алыбыздын жетишинче бул жердеги кыргыздардын жашоо турмушу менен таанышып чагылдырганы аракет кылабыз. Силер туугансыңарбы? Бирок неме Кайкеңби? Билбейм буларды тууганмын эмеспи. Тигиң болот. Бул менин акрабам болот. Тууган, Атасы нең болот? Атасы дайым болот, амжам болот, кишем болот. Бирок сен чактап дейсиң. Эне тууганыңга. Күлүп койгула, каткырып. Кийинки 2 күн калкаралап, кеп алышып, ар үйдө болбосо да арбын адамдарга жолугуп, вандыктар манастан угуп, комуз тыңшап айтор убактыбыз текке кеткен жок. Kesip tökkün kengilen bizdi geriyiz. Ağın kazıp su koymaz, ata koy mülkü geriyiz. Boldu şu canı buradayım. Onu fazla. Ne kızım gelge çıkmaysın mı? Ne kızım gelge çıkmaz seni? Вандагы кыргыздар ушунчалык жайлыкта жашашат экен. Көчөсүндө чыксаң элдин баары мындай убакыт токтоп калгандай, бардыгы мындай жай, көңүлдөрү жай. Көчөдө болсо балдар ойноп жүрөт, апалар болсо балдарын ээрчитип, коляскага түртүп, сейилдеп, байбичелер болсо бири-бириникине конокко барып, чоң аталарыбыз болсо ошо көчөдө бешмал мечитке барып, анан бири-бири менен сүйлөшүп, жаштар болсо күнү түнү эшикте экен. Мисалы биз барганда деле түнү менен шарактап, мотоциклди минип алышып, шарактап ошентип көчөдө жүрдүк. Бул деген ошол аймактын ушунчалык коопсуздугу жакшы сакталганын билдирет. Элдердин жашоого болгон менталдык көз карашы дагы абдан жай баракат, мындай бизче айткандай тытынбай, жанталашпай, бирдеме деп элдерге жаман айтпай, өз ара сый, өз ара абдан жакшы бир мамиледе жашашат экен да. Саламатсызбы, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, кандай турасыздар? Жергиликтүү тургундардын иш алып баруусу, андан да мурда билим алуусу үчүн Түркия өкмөтү тарабынан бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Мына биздин артыбызда турган мектепте негизинен Түркияда 12 класска чейин окушат. Бул жерде 8 класска чейин окутулат экен дагы. Андан кийинки класска көчкөндөр башка шаарларга же бул
жактагы борбордук районго барып келип окушат экен. Ал үчүн дагы күндө эртең менен кечинде унаа менен ташып, мугалимдерди ташып алып келип, окуучуларды ташып, бардык керектүү окуу куралдары өкмөттөн берилип, өкмөттөн кошумча билим алган үчүн дагы акча төлөнүп, мектепке кийүүчү формалар дагы толугу менен мамлекет тарабынан камсыздалат. Балапан куштайды пайпаңдаба, басканы шириндей тайтаңдаба, ата-энеңине ына. Айылды кыдырып, чыны менен элдин жайдары жашоосуна суктандык. Кыргызстандын аймактарында мындай шарттын баары каралган айыл дээрлик жок десе. Эң негизгиси, көптөн бери көксөп жүрүп, жакында эле Аталар изи коомдук фонду тарабынан берилген боз үйдөгү да жолугушууга катышууга жетиштик. Özün ravaz kılgın, özün vergin ya Rabbim, neymet müşakkattan, belalardan saklagın, sırat, köprülük, mizan, terazini asan kılgın ya Rabbim. Görürba ve cennetliğin mümkün de olsun, asan kılgın ya Rabbim. Bu dünya çoğun küçük, emir tubulgandan yüzünün aşkan mumun Müslümanlarga rahatlık vergin ya Rabbim. Meynet müşakkat körsetmegin ya Rabbim. Özün mehribansın, özün mehrimdürsün. Özün benden yakınsın, tavba kılıçlarının canıdasın. Ya Rabbim, özüne tapşırdım size. Subhanallah, Allah akbar. Атанын жашы 105те. Бирок анын айтуусунда андан да улуу болушу мүмкүн. Убагында улуу Рахманкул ханды жандап жүргөн жакын вазири, жардамчысы. Кылымдан ашуун жашаган карыя эскини көп эстеп калбаса дагы сөзү так. 5 yaş, 6 yaşta bolsam. Hala közümde var onlar, bizim yüzüge kelgen sürgün kılganları. Şoğa karaganda menin yaşım 110'ga barıp kaldı. Allah sizlerge sağlık, selametlik versin, Allah birlik versin. Dünyada, kardeşlerim beriner ukula, dünyada birlikten çok silah yok. Birlik kaysı intibaklık. Bundan çok bir iş yok. Allah şuradan ayrı varsın berinerge. Men sizlerin dua koyun, emişe dua kılmasıramın. Müslüman devletlerinin berige. Kafirlerge dağı belasını versin deleyim. Ya Rabbim şurada insaf vergin. Şimdi müzika için tayarsın mı? Evet. İnsafını tileyim. Жалпысынан бул аймактагы кыргыздардын баары башынан Рахманкул ханды ээрчип келген эли, урпактары. Ариф мырза кадимки хан уулу. Кыргыздан чыккан акыркы атактуу хан атадан ашмак тургай ага тең уул боло албаганына көп өкүнөт. O jet almadık, o atamızda yol 100 mingde bir adam çıkarttı. Ben onda yolu verse dünya patron olup bitti. O atamızda ikinci Kırgız'dan kolay kolay biri çıkmaydı. Benim atam bu dış devlettekiler, profesörler, şondaylar beni köpçüleştirdi. Orta Asya'nı, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan suraytıydı. Bir Polçoluk profesör vardı. Şunun olan suraytıydı, bu Orta Asya kıçan azat bulut degende ol aytetide bulut. Oruslar Orta Asya'daki Türklerdi bir eğlence deyik, Türkler oyun. Sahne kılgan, ırdatkan, tiyatro bir ikinci ara ökömen tutup durat dedi. O Polçaytede bizim de Kırgızistan'ın aynı biz bir bayrağımız var dedi. Onların bayrağı yok, bizde bayrağımız var dedi. Biz de aynı. Orusların nemesi de bizde aytetide. Pakistan'da Oruslar yakında yok olur dedi. Bu Afganistan'ın soğuşta Oruslar çok zarar çekti. Bir gün ben körüm bu körbesem sizler körüsünler.
bu eldi bu ömür boyunca bu kul kıl albaydılar. Bir gün elde özünün egemenliğini alat deyip. Şu 1998 Ağustos'un 6'sı da vefat etti. Olursa bir 6-7 ay kalganda görmek boluyordu. Рахманкулхандын акыркы күндөрү өткөн артыбызда турган мына дал ушул үй экен. Бул үй кадимки эле кыргыздарда үй эң кичүү уулга калат эмеспи? Ошо Рахманкулхандын эң кичүү уулуна калып, бирок ал азыр Түркияда эмес, Кыргызстанда жашагандыктан учурда башка бир мындай алысыраак туугандары карап жатышат деп айтышты. Ичин карап көрө элейми? Бисмилла. Хандын үйүнө кимдер эле кирип атыптыр, О, Кудай. Кыргыз уюму сүйлөнүптөр. Сөнөтүмө хош келдиңиз дейт. Geçen hafta sivetimiz vardı da onunla. Жакшы. Темирден мурунгадан калган. Демек уш жерде жашаптыр да, Көрө берейинби? Ыктар мына ушундай. Атайы мен хан элем, мен башчы элем деп өзүнчө бир заңгыраган тамда тургузуп алса деле жарашмак да. Бирок антпептир, өзүңүздөр мына көргөндөй эле жөп-жөнөкөй. Кадимки бул жактагы башка кыргыздардын үйлөрүнүн шарттары кандай болсо, дал ошондой экен. Эми андан бери бир аз ремонттоп жаңыласа керек, бирок негизи түзүлүшү чоңдугу боюнча эч кандай айырмачылыктары жок экен. Рахманкулханды, Жапаркул ажыны эң башына бири кайсы бир жерге байлап койгон туура эмес да. Атабек деген 7-чи атасы ошол Мургаптан көчкөн экен деп легендалар айтылат. Бирок изилдей келгенде ошо Мургап, азыркы Вахан коридору, андан кийин ар жактагы Даңбаш деген жер азыркы Кытайга карап калган. Можу деген айыл, ушулардын баардыгы эле бир чөлкөн болуп, бир область сыяктуу болуп, кыргыздардын кааласа тиерине, кааласа бул жерине барып жашап жүргөн жери болгон да. Курултайларды өткөзүшкөн да. А жерде хан бар, эң жогорку бийлик. Анан кийин парламент сыяктуу аксакалдар тобу бар. Аксакалдар деген ал карып калган кишилер эмес, сөзсүз эле сакал ак болуш керек эмес. 15 жаштагы бала деле акылы болсо, оозунда сөзү болсо, аксакал болуп шайлана берет да. Аксакалдар ал табигый тандоо жолу менен түзүлөт аксакалдар тобу. Ой, баланчанын баласы баланча топто сүйлөдү. Ошонун акылы бар экен. Ошону үйрөтөлү, кошуп алалы деп туруп эле кошуп алып койгон.
Ал кедейсинби, байсынбы ага караган эмес. Кадимки эле мамлекеттик структура сыяктуу башкарылгандыгы үчүн Памир кыргыздары жоголуп кеткен эмес, таркап кеткен эмес. Так тескерисинче аз да болсо тартип, анан социалдык активдүүлүк болгондугу үчүн саны аз да болсо башка элдерди ассимиляция кылып жибере турган күчкө ээ болгон да. Мына Ванга барып турсуз, ошол жерде мына антропологиялык жагынан алганда башка кыргызга окшобогон кыргыздар бар. Ошолор вахылардан. Вахы деген эл бар Памирде, ошолордон келип кыргыздарга кошулуп кыргыз болуп калган. Азыр эми аны кыргызмын эмессиң десең ишенбейт өзү. Мен кыргызмын дейт. Кыргыздын нак татуусун туткандар ошолор. Дуңгандар, уйгурлар кыргыз болуп кеткен өздөрү келип, себеби кыргыз болуу престиж болгон ал жерде. Себеби Рахманкул хан болгондо эми айрыкча ал социалдык активдүү болгон. Закир Шах менен дос болгон, Афганистандын шахы. Закир Шах менен дос болуп, анан Рахманкулга медаль берген, мамлекеттик чоң сыйлык берген. Анан кыргыздарды аскерден, армияга, аскерге баруудан бошоткон. Ошондой эле кыргыздар соода сатып жүргүзгөндө аларды мамлекетке налог төлөөдөн бошотуп койгон. Бою узун, өзү келбеттүү, сүрдүү, азыр харизматичный деп атпайбы? Сүрдүү, парсчаны аябай жакшы билет, динди жакшы билет, кыргыздын салтын жакшы билет, жаш бала менен да, чоң киши менен да сүйлөшө алат, билимге абдан көңүлү бурат, өзү мугалим болуп окутуп жүргөн балдар. Мына ушул жагынан алганда Рахманкул тайманбайт, колу ашы шадылуу, эгерде мушташып кетсе сөзсүз урат. Ушул жагынан бери эсептешкен да, ден соолугу жакшы. Ошентип бардык баягы физикалык, духовный жактардын бардыгын талдап келип, ушу Рахманкулга ылайык деген, анан Рахманкулду хан шайлап алышкан да. Биздин лидерибиз Рахманкул хандын мазарга келдик. Бунун жанында şu Türkiye için kanını tökкен şehitler var. Ana birinci yol mana Rahmankul Han mazarıga baralı. Ana keyin bayakta şehitlerдің mazarı var. Şunda көрсөтөмүн. Mana bunday kеңиз bunday. Мына жерде мындай намаздар эмесе. Mına жерде Rahmankul Han mazarı. Biz Türkiye'ye gelgenimizge, benim atama Türkler Türkiye'ye gelgenin kutlu olsun diye bana kutlu de familya vergen. Ошону фамилия кылып, биздин башыңыздар кутлуу деп жүрөсүз. Расмий жаздырган. Расмий. Бардык кыргыздарга болот. Жок. Рахманкул хандын урпактары. Өзү гана анан. Бийлик, мансап, байлык адамдын пейилин өзгөртөт деп айтабыз. А бирок бул дүйнөдө ошо 78 жашына чейин жашаган Рахманкул хан өз кезинде бардык адамдарга тегиз бирдей мамиле жасап, адам деген атка тиешелүү бардык асыл сапаттардан такыр айрылбаптыр. Анын элге жасаган мамилесин, калкына көргөн камын ошол кезде тирүү кезинде көрүп калган адамдар азыркыга чейин чоң арман кылып айтып келишет. Adırım efendim eteğin arkaları ve sıvı kazıldı.
Atene calığıza küydürgüm, kadrini şanına yazıldı. Sezimi de kavarkandoy, etiregime tuyuldoy. Eziliğe calığız küydürgüm, kündürgüm kanday vuruldoy. Onu geçe kirgende, onu çağırva yolladım. Onca şığa kirgende, onu çağırva kolladım. Askerlikte yolladım, ciğerime coşku kirgende. Cigitaşın içerip, cigitağıtanın kezip, askerlikte yolladım. Esda calız küydürgü, salını kanıma get oldu, atını calız küydürgü. Sanadan ketmez gün buldu. Oranganıma gep oldu. Oldu yalnız küydürgü. Rahman Kuluhan zamanında Türkiye'ye gelen ve onun liderliğinde yerleşen Kırgız. Rahman Kulxandын liderligi астында көчүп келип отурукташкан бир тууган кыргыз эли бүгүнкү күнгө чейин маданиятын, салтын жоготпой жашап келе жатышат. Улуттук оюндар, тамак аштар баары сакталган. Түрк эли меймандостук менен күтүп алып, азыр да ар тармактагы мамлекеттик кызматтарда иштеген кыргыздар көп. Tıpkı ataları gibi onlar da Anadolu'yu vatan yapmak için her türlü mücadeleye katılmış ve günümüzde de hemşire, doktor, avukat ve çeşitli meslek gruplarında kendilerini yetiştirmişler.